Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Негизи ошол башка ишкерлерге да айта кетчү нерсе, мангалдары ушундай отдельный помещениеде болуш керек. Бул жагынан бери полдору таза. Полный ушу адам жооп берет, тамак боюнча ответственный жаңылышып бар да. Ушул жердин хозяиндары өзүлөрүнүн моюнуна алып, анан ушинтип таптаза кылып, сонун ашканада элдерге тамак жасап берип атат. Ошондой болуп аткан, биякта да жасап коюшуптур. Бакчага келдик. Көрүп коелук деп. Саламатсыздар. Кандай сар? Сол. Жакшы. Биякта кайра көрүп коелук деп келгенбиз. Ремонт кылдыңарбы? Ийгиздер. Саламат. Происходит. Деме, макет барбы? Макет бар. Септик көрүп коелук. Ошондо. Биз башка Бул кафелерди алмаштырдыңарбы? Кафеде негизи биз как раз эмеге калдыңар да, биз ремонт кылалы деген убактарды кылдыңар да. Анткени ошол как раз проходдор жазайын деп дагы ремонт кылдым эмес болчу да өзүчү. Ошол себептен биз тиги баштаптын келип калганда биз даярдап калдык да ошогочу. Бияка келип кой, элегиз. Бул жакта ремонт болдубу? Биякта жөн эле перестановка кылып койдук да. Просто бияктан бат-баттан кир деген себеби көмүр менен иштеп атпайсызбы? Көмүр менен иштеп атабыз. Угулдар всегда түшөт жерге, анан физически мындай бат-баттан 15 минут сайын жуп турат, бирок жетишпей калабыз. Кээ бир убакта киши кирип калат да. Силер ошол эки убакытка келип калгансыңар, ошол келгендечи. Негизи ажиотаж болгондо деле, элдер көп болгондо деле таза иштеш керек да, ошого бөлүнүш керек негизичи. Негизи ошол башка ишкерлерге да айта кетчү нерсе, мангалдары ушундай отдельный помещениеде болуш керек, шашлычный болгондон кийин. Анан тигил жакка чыгат да, залга. Бул жакка ошондо очок экен, э? Очок биякта биз көбүнчө эттерди бышырабыз, компотторду кайнатабыз, көбүнчө мына кыргыз тамактан эт көп сайыз, ошо пловтор бышырабыз. Бизге бардык тамак зала берет да, бүт баарын ушактан изилат. Жакшы. Биякта бул жакта мариновка даярдалат экен, э? Даяр кезинде берет биякта, даяр кезинде келет, ушактан биз госттерге, конокторубуздун баарын ушактан уже шампурларга сайып турган жака жиберебиз да. Биз биякта даяр тамактар бүт бар дейчи. Жактан даярдалып туруп, анан өтүп кетет. Өтүп кетет биякта. Бияк көбүнчө ошо бизге эшикке жакында, бияк биз анткени баян тартканда болмободубу? Булар эшик болуп калат, эшик жакып калат. Көбүнчө көчөгө лайыктуу кухня өзүнчө бөлүнүп турат. Канча убакытта ремонт кылдыңыз ошондо? Бир жумабы? Бир жума эле. Бир жумада, э? Бир жума. Мынакей достор, өткөндө ушул жерлерди көрсөңөр болот. Мурункусы кандай эле, азыркысы кандай. Ремонт кылып, аракет кылышыптыр. Бул жагынан бери полдору таза. Биякта жаңы кафе чапташыптыр. Бул да болсо Несакырдын эмгеги. Анан ушул жердин хозяиндары өзүлөрүнүн моюнуна алып, анан ушинтип таптаза кылып, сонун ашканада элдерге тамак жасап берип атат. Бул биздин шеф-повар. Шеф-повар Акмирлан. Болгон тамактардын ар бир даамы ушул адам аркылуу келет да. Бүт даам вкустарын полный ушул адам бизге жооп берет, тамак боюнча ответственный жаңылышып бар да. Мурунку убакта биз чындыгында комментарийлерде болду, меня айтчу шеф-повара деген сөзчү. Ошол себептен биз бул көптөгөн канча бир категориядагы шеф-повар бизге баарын билет, любой тамак карайт, полный кухнябыздан ушул адам жооп берет. Жакшы. Единственный биз азыркы лучше калдык алмаштык. Ошо кичине болуп калганда, мурункуну алып жаңы койдуңар, э? Жаңы койдук ушуну. И шеф-повардын эмеси менен буларды да жаңы алдыңарбы? Нержавейканы? Кээ бирөөнү жаңыртып, кээ бирөөнү ошол мурук боюнча эле. Жакшы. Вытяжка алышыптыр. Жаңы нержавейкаларды алышыптыр. Бияктарын ушуну жаңы алышыптыр да.
Бияқта балдар салаттарды, закускаларды ушул жактан кетиришет. Ар бир холодильник ичтеринде тамактар бар, бардын каждый күнү менен маркировкасы жазылуу. Табылып турат. Ошо бүт тазаланып, мойкабыз, аристон бүт сумсаксы бардын менен. А потолок жасап турсуз? Потолок сылакчы да ошо. Жакшы биякта өткөндө биягынан суу агып ошондой болуп аткан. Биякта да жасап коюшуптур. Освещениени жаңырттыңарбы? Ар бир күнү менен, например, 17 апрель ошол башталат да, бардык тамактын эмеси менен. Буларда маркировка. Жакшы. Числосун ар бир эмеси күнү жазылат да. Түнгө тамактар. Качан келгенин жазылат, бүт бары. Бүгүн, например, эртең сачты фаршты. Кечинде уже мантыгам да атышат ошолор да. Ошентип маркировка коюп калышыптыр. Эми мойкабызды көрүп калган. Негизи ошол мойкадан чыккан идиштерден эле билинет да кафе кандай экенчи. Анткени бул жактан таза идиштер чыгыш керек да. Азыр сонун окуптур. Буларды да жаңы алдыңыздар, э? Нержейкаларды. Кээ бирөөнү жаңы алдык, кээ бирөөнү эме кылдык, буларды койдук да сетип. Оке, достор. Бакчайдын мойкасын ким көрүлөк? Бияк муздак, бияк атайын эме кылып турабыз. Бияк кондиционер. Коюп турсуздар да, Эме биздин андай молеки жашылча жемиштер өсүп кургак кетпесин деп атайын кондиционер коюп коебуз, муздак бияк. Ар бир тамак өзүнчө бөлүнүп. Булар тоже маркировка бүгүн келген число менен келген. Бүгүнкү числосун жазып коебуз. Бияка да маркировка коюп коюңдар, э? Бүгүн келген. Каждый день, эртең келсеңер деле уже эртең уже 18 деп жатталып турат да, буюрсачы. Биякта да ремонт кылып турсуздар, э? Биякта бизде ремонт. Кондиционер жакшы коюп коюп турсуңар. Кондиционер көптөн бери бар, 4 жылдан бери бар. Буларды мондай ящикте тургандары аябай жакшы да, ушуну. Сонунда ушу ушинтип мешокто да турбаш керек, ушундай ящиктерди отдельно салынып туруш керек да негизи. Ушул жакшы да. Кухня мына ушундай болуш керек да, жалыл тарап. Телефондор кирбейт. Кирбей калды. Биздин сер проекттин жакшы жери биз телефон, наушник алар кирбей калды. Аны чындыгында мен түшмесин, бирок азыр билгенден баштап биз ошол күндөн кирбей калдык да. Просто сер как раз бияктан тартып жатканда мага то что эме болгон, эми баары бир эми биздин анча-мынча тияк жерге тарткандан кийин жаманыраак болду да. Ошо айтпадым беле 10 күндөн кийин келиңиздер дегем, э? Бирок силер бир жумада келдиңер, бирок биз жакшы идея көрсөттүк деп ойлойм, жакшы результат, э? Конечно, жакшы результат эми. Ошондон кийин бизге ар бир биздин келген конок важный болгондуктан биз ар бир кылып аткан ишти ошолор үчүн кылабыз да, элибиз үчүнчү. Чоң рахмат силердин келгениңерге. Также хотелось упомянуть, что в нашем заведении нет мусорных баков, то есть все мусорные баки находятся в 150-200 метрах от заведения во избежание грызунов, бактерий, тараканов и так далее. Но все равно в профилактических мерах мы вызываем постоянно сотрудников, которые делают обработку первичную. Бул зал биздин, Не зал? бул залда музыкасы жок залда, музыка жок. Тынчтыкты каалагандар үчүн ушуну залды кылабыз көбүнчө. Бул зал болсо биздин эме зал, музыкасы менен зал. Музыка болот, биякта танцпол экен, э? танцпол. Азыр орозо себептен биякта азыраак да кишилер, ичкен кишилер жок. Бул зал ушундай. Кальян, тамеки, эч нерсе жок бизде, вообще даже эмесин тартып койсор болот. Там этот жазылып турат, чатап коебуз. Кальян жок, тамеки жок. Тигине тиякта экен да. Жакшы суу болуп калыптыр эми. Өткөндө залын көргөн эмеспиз, мен именно бул по кухне аябай манайым көтөрүлүп, тиги кухняны көрүп алып. Бул да болсо сиздердин эмгектериңер эмне деп айтабыз. Силерге наоборот чоң рахмат. Ошто ушинтип биз келгенден кийин ушинтип оң болуп калганыңарга. Эми бирок өзүңөр деле ремонт кылмакпыз деп жүрбөйсүңөр. Ооба, өзү кылмакпыз, просто ар бир эле жазында негизи биз всегда эле кылабыз биз ремонтчу. Ушул убакта орозо убагында постоянно ремонт иш азыраак болгон себептен всегда биз обновление кылабыз любой жагынчы. Эртең терасын ачтык, например, эртең терасын ачтык. Көп нерсе кылдык. Ишылса биздин өзүбүздүн кардарлар үчүн биз аябай жакшы нерселер кылганга аракет кылабыз да. Мынакей достор, Набережный көчөсүндө жайгашкан микрорайондордун ичиндеги Бакчай деген шашлычныйга өткөндө келип текшерип, ичин сиздерге көргөзгөнбүз. Азыр болсо кайра конокко келдик. Ичин баардын ремонт болуптур, бүт баардын таптаза. Жакшы.
эмне дейбиз, ушул жердин хозяиндери, ээлери, алардын да эмгеги жана дагы Мисакыр долбоорунун эмгеги.